Саламатсыңар балдар. Бектур саламатсың. Жаныбек саламатсың. Эмир саламатсың. Костя саламатсың. Канайым саламатсың. Элина саламатсың. Рахат саламатсың. Эмир саламатсың. Балдар, бүгүн биз кыргыз адабияты сабагы. Балдар, сабактын максаты эпостор, Ренат саламатсың, эпостор жөнүндө түшүнүк алабыз, чыгармачылык менен таанышабыз, мазмунун түшүнөбүз, жаңы сөздөрдү жазабыз, дептерге суроолорго жооп беребиз. Ойлоо логикабызды өстүрөбүз, сүйлөө речибизди өнүктүрөбүз, тилдерибизди жатыктырабыз. Ал эми балдар, тарбиячылык мааниси каармандардын образын аңдап, билип деген сөз бул. Сабактын жүрүшү. Үй тапшырманы текшерип баа коебуз. Жаңы теманы түшүнөбүз. Ой жүгүртөбүз. Балдар, алтын эрежелер, золотые правила. Сабакта кандай отурушубуз керек, балдар? Сабакка көңүл коюп, тынч отурабыз. Окуу куралдарын даярдайбыз. Калемсап, дептер. Туура, таза жазууга аракет кылабыз. Мына ушул алтын эрежелер, балдар. Эми балдар, мен класс боюнча текшердим силердин бааларыңарды. Анан адабияттан айтып кетейин. 7 класс 31 окуучудан 27 окуучу тапшырманы аткарды. 5 жана 4 орто деген бааларды алды. 7 Б класс 29 адамдын ичинен 29 аткарды. 7 В класс 30 адамдын ичинен 30 адам тапшырма аткарды. Балдар, мына салыштырып карасаңар, ошондо бизден А класстан 3 окуучу аткарбаптыр, Мына балдар. Силер, балдар, мен тапшырманы класстан берем. Кыргыз тилден дагы, адабияттан дагы. Ошон үчүн, балдар, кыргыз тилге кирип, адабиятка кирип, тапшырманы убагында аткаргыла. Жакшы, эң жакшы деген бааларды алабыз. Өз эне тилибизден, кыргыз тилибизден, балдар? Биз кыргыз тилди сүйөбүз, жакшы көрөбүз. Дайыма класстан тапшырманы аткарабыз. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү темабыз эпостор жөнүндө түшүнүктү. Дептерге жазабыз. Адабият дептерине жазабыз. Эпостор жөнүндө түшүнүк. Анда эмесе, балдар, жаңы сөздөрдү жазабыз дептерге. Новые слова пишем, ребята. Негиз, основа, негизги, основной. Талап, требование, көлөм, объем. Ири, крупный, кенже, малый. Батырдык, героический, турмуштук, бытовой. Баскынчы, захватчик, кубулуш, элейт, занимает. Мына балдар, кыргызча жана орусча которулмошолорун көрүп турасыңар. Ушул сөздөрдү биз 10 сөз экен, балдар. Ушуну тез эмне кылабыз? Жазабыз, балдар. Жазып жатабызбы? Азаматсыңар, Нурсултан. Тез жазабыз. Негиз, негизги, талап, көлөм, ири, кенже, батырдык, турмуштук,
baskınçı jana kubuluş deyip. Anda emесе balдар. Men sizlerge hazır okup aytıp berem, sizler kunt koyup ugasыңар. Себеби sizler andan keyin Азаматсың Барсбек, суроолорго жооп бересиңер балдар. Элдик эпостар көп кылымдар бою эл оозунда ооз-эки сакталып келген. Жазылган эмес. Теманы жазабыз, калганын жазбайбыз. ооз-эки. Все народное творчество, значит, сохранилось из уста в усты. Эпостарды айткан дастанчылардын, акындардын таланты, фантазиясы өтө жогору болуп, угуучуларды өзүнө тартып турган. Сүрөттөлгөн окуялар менен образдар туруктуу мүнөздө болгон. Эпостар төкмө акындар же атайын айтуучулар тарабынан элге жетип турган. Ар бир акын айтып турган балдар. Манасчы айтып жаткан эпоска өз мүмкүнчүлүгүнө жараша кошумчаларын кошуп, өз вариантын жарата алган. Ошентип балдар, бир эле эпос бир нече вариантта айтылган. Эпостар көлөмү жагынан ири, кенже болуп экиге бөлүнөт. Идеясына, окуяларынын мүнөзүнө жараша баатырдык жана турмуштук эпос болуп бөлүнөт. Ири эпостарга Манас, Семетей, Сейтек эпостары кирет. Значит, большим эпосом ходит Манас, Семетей, Сейтек. 3 эпоса. Ал эми кенже эпостарга Эртөштүк, Кожо Жаш, Жаңыл Мырза, Курманбек жана башка ушул сыяктуу эпостор кирет. А малым эпосом относятся Эртөштүк, Кожо Жаш, Жаңыл Мырза, Курманбек и другие. Мен үй ишин балдар я класстан беремин. Жана башында айттым, ошон үчүн балдар кунт коюп окула болуп турбу? Дайыма балдар эпоста баатырлар, балдар баатырлар бар, Манаста Манас, Семетейде Семетей, Сейтекте Сейтек, Эртөштүктө Эртөштүк. Ушул бардык чоң жана кичи эпостарда балдар дайыма каармандар, каарман это герои. Дайыма ички душмандарга каршы турат. Всегда они стоят, что делают? Против внутренних врагов стоят, борются. Бардык эпостарда балдар негизинен согуштар, баатырдык эрдиктер жөнүндө айтылса, турмуштук кубулуштар негизги орунду ээлейт. Во всех эпосах, ребята, рассказывается, повествуется о воинах, о героях, о битве. Андан башка балдар эл турмушунун ар кандай жактары эркин сүйүүгө умтулуусу, эски салтка каршы күрөшүү. Кроме этого, ребята, все герои, то есть наши герои, батыры, борются за справедливость, за свободу, за народные традиции, чтобы была справедливость. Ар түрдүү кырдаалдардагы дашоо тиричиликке байланышкан окуялары көрсөтөт. Аларга Саринжи Бөкөй, Кедей Кан, Кожо Жаш, Олжобай менен Кишимжан сыяктуу эпостор мисал бололат. Значит, ребята, кроме героических эпосов, Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек, Эртөштүк, есть еще народные о бытие описывается здесь, в этих эпосах, малых эпосах. Байыркы эпостарда мифологиялык белгилер күчтүү болсо, улам мезгил өткөн сайын эпостар адам турмушундагы реалдуу көрүнүштөргө жакындап отурганын байкоого болот. Так, азыр балдар, сейчас мы, ребята, послушаем, карайбыз. Угуп турабыз балдар, угуп көрүп.
Балдар, мына биз видео көрдүк үзүндү. Азыр эми балдар, кенже эпостар, это малые эпосы. Эртөштүк, эр табылды, кожо жаш. Мына кожо жаш балдар. Кенже эпостарда батырдык менен каармандыкты даңазалоого арналган. Балдар, биздин темабыз эпостар жөнүндө түшүнүк. Буларда коомдун социалдык турмуш маанайда баяндайт, лирикалык маанайда. Ырдашат экен. Эртөштүк, кожо жаш, мына Саринжи Бөкөй, Жаңыл Мырза, Жаныш Байыш. Кыргыз дастандары Курманбек, Акмөр, Жаныш Байыш, Карагул Ботом, Олжобай менен Кишимжан, Саринжи Бөкөй, Гүлгакы, Босжорго. Это дастандар. Мынакей балдар, бул Курманбек. Бул ким? Сейтек. Бул Жаңыл Мырза, Жаныш Байыш, Эртөштүк, Кедейхан Олжобай менен Кишимжан. Бунун бардыгы балдар, бул жерде бир эле чоң эпос экен, калганы баары кичи эпостарга кирет. Жаңыл Мырза деген баатыр кыз болгон, Эртөштүк, Олжобай менен Кишимжан. Кийинки сүрөттө биз көрүп жатабыз балдар. Манастын атасы Жакып, апасы Чыйырды. Манас төрөлдү. Мына Манас эмне кылды? Жоого аттанып жатат, А бул болсо балдар Семетей, анын Манастын баласы. Бул экинчи эпос.
Анан Сейтек, баатырдык эпос. Балдар, тапшырмалар. Силерге суроолор. Силер азыр жоопту мага айтасыңар, балдар. Эпос деген сөз эмнени билдирет? Биринчи суроо, балдар. Кана активдүү иштейбиз, балдар. Мен 1С'ке баа коюп жатамын. Бүт бааңар кыргыз тилден, адабияттан, балдар. Убагында 1С'ке коюлуп жатат. Азаматсың Нурсултан, сабак убагында ким иштеп активдүү катышса, мен баа коюп жатам, балдар. Журналга. Эпикалык эпос деген бул эмнени билдирет? Эпикалык жанр, ооба. Батырлар жөнүндө, алардын элдиги жөнүндө. Экинчи суроо, кандай чыгарма элдик эпос деп аталат, балдар? Кандай чыгарма элдик эпос деп аталат? Ооз-эки чыгарма. Дагы Барсбек. Ооз-эки чыгарма. Батырлар жөнүндө чыгармалар, ооба, Нурсултан, батырдык чыгармалар. Үчүнчү суроого жооп беребиз, балдар. Эпостор көлөмү жагынан кандай бөлүнөт? Көлөм это объем, балдар. Эпостор көлөмү жагынан кандай болуп бөлүнөт? Азаматсың актан кенже, это малый эпос, кенже жана ири дейт. Чоң эпос деп айтабыз, Нурсултан? Туура, Эмир Нурсултан, ири. Кенже жана ири. Ири деген бул чоң деген синоним. Азаматсыңар, балдар? Төртүнчү суроо. Батырдык эпос турмуштук эпостон кандайча айырмаланат? Мен, балдар, башында текстти окуп айтып жаттым. Дайыма кунт коюп угуш керек, балдар? Батырдык эпос турмуштук эпостон кандайча айырмаланат, балдар? Кана айтсаңар? Мүнөзү дагы. Батырлар эмне кылышат? Согушат дейт. Азаматсың, батырлар согушат. Эмне үчүн согушат экен, Эмир? Эмне үчүн батырлар согушат? Эл үчүн, азаматсың, Ибраимов, Эмир. Эл үчүн согушат батырлар, Күчтүү болушат. Ал эми элдик турмуштук эпостор кандай болот, балдар? Кандай болот? Турмуштук. Батырлар эл үчүн согушат экен, Азаматсың, Барсбек, жашоо, алардын жашоо турмушун баяндайт экен. Значит, в малых эпосах описывается бытие, то есть житье. Жашоо турмушу дейт. Кандай жашашканы, кайда жашашкан, эмне кылып окат кылышкан, эмне менен алектенишкен, как жили, как работали, чем питались. Мына ушунун баардыгы кичи эпосторго карайт экен, балдар. Эми акыркы суроого жооп беребиз, балдар. Кана? Эпостор көлөмү. Это объем, көлөм. Биз жана жазганбыз, балдар. Окуялардын камтылышына карай, идеясына, окуялардын мүнөзүнө жараша кандайча бөлүнүшөт дейт. Силердин китебиңерде бар. Ушул текст. Экинчи тема. Эпостор жөнүндө түшүнүк дегенде. Кана, балдар, китепти ачып, же укканыбызды эске тутуп жооп беребиз, балдар. Активдүү иштейбиз. Кана, балдар, айтсаңар мага. Китепти ачып окуп жатабызбы? Окуялардын камтылышы жагынан кандайча? Кана? Акимбаев Бексултан дейт. Согуштар болот экен, талаада болот да согуштар. Дагы эрдиктер жөнүндө айтылат экен. Эрдик это эмне эрдик? Боевые поступки, тарыхый, дагы, балдар, дагы иштейбиз, ойлонобуз. Баскынчыларга каршы күрөшөт экен, Баскынчы это враги. Кубулуштар дейт, Ошо кубулуштарга экен. Ал эми элдик эпосторчу, эл жөнүндө.
Эмнеге айтат экен? Кана, муну карасаңар балдар китебиңерди. Китебиңерди карагыла балдар. Эркин сүйүүгө, мына китептен таптыңарбы? Умтулуусу дейт. Свободолюбие дейт, эркин сүйүү. Эски салтка каршы күрөшүү дейт. Бороться против старых традиций дейт. Бороться против старых, что привычек, традиция, жашоо тиричилик ооба. Себеби кээ бир салттар жакпайт, туура эмес салттар болгон. Ошону жоюу жөнүндө, жаңы салттарды киргизүү жөнүндө эмне болгон? Күрөш болгон, балдар? Азаматсыңар. Аларга эмнелер кирет экен? Кайсы эпостор? Саринжи Бөкөй, Кедей кан, Овар кандай окуялар, Кожо жаш. Балдар, Кожо жаш эмне кылган? Кана айтсаңар силер. Кожо жаш эмне кылган? Мергенчилик кылган, Азаматсың Барсбек. Мергенчилик кылып, элин, айылын баккана, балдар. Кана? Баккан, туура, Барсбек. Значит, Кожо жаш что делал? Кормил свое племя дейт. Не только семью дейт. Үй-бүлөсүн эле эмес, айылды өзүн эмне кылган? Баккан дейт. Так. Байыркы эпостарда эмне болгон, балдар? Олжобай менен Кишимжан, туура, Барсбек, туура айтып атасың. Байыркы эпостарда эмнелер болгон? Мифология болгон, күчтүү болгон. Мифология, туура. Ана балдар, ал эми кыргыз эпостарында жана башка дүйнө элдерине мүнөздүү болгон, что было характерно, были образцовые произведения дейт. Үлгүлүү, залкар эмнелер болгон? Чыгармалар болгон экен, балдар. Анда эстедик, балдар. Так, мынакей дастандар. Курманбек, Акмөр, Жанышбайыш, Карагул Ботом, Олжобай менен Кишимжан, Саринчи Бөкөй, Гүлгакы, Бозжорго дейт, балдар. Мына бул балдар, чоң эпостарга эмнелер кирет экен? Чоң эпостарга. Ана айтсаңар мага. Балдар, активдүү иштейбиз. Манас, дагы Семетей, дагы Сейтек, Ошондо балдар, Манас, Семетей, Сейтек экен. Эң чоң эпос, 3 эпос. Ал эми калгандары кичи эпоска кирет экен. Алар кайсы? Азамат Эртөштүк, Курманбек. Мына жана ушул башкалары. Эр табылды, туура. Кожо жаш. Олжобай менен Кишимжан, Саринжи Бөкөй. Балдар, бүгүн биз рефлексия дейт. Бул сабактын аягында оюңузду жыйынтыктайсыз. Мен дейт, силер балдар, эмнени билдиңер? Азаматсыңар. Эмнени эстедиң? Кожо жашты биз өткөнбүз, Эпос Манасты, Манас эпосын. Эмнени үйрөндүңөр бүгүн сабактан, балдар? Эпостарды, Азамат Рахат. Эмне кылдык? Кайталадык, Эмне кылдык? Кээ бирлерибиз активдүү болбой, түшүнбөй жатабыз, балдар. Ошон үчүн балдар активдүү болуш керек экен. Балдар, мен силерге, балдар, бүгүнкү темасы туура, Азамат Эрбол. Элдик ооз-эки чыгармаларды түшүнүк алдык. Мен ушул тема боюнча я класстан силерге, балдар, тапшырма беремин. Силер азыр үйдө отурасыңар, үйдө барыңар, онлайн сабак өтүп. Ошон үчүн балдар өзүңөрдү активдүү көрсөткүлө. Я класска кирип тапшырманы аткарасыңар, Мектепке дагы келесиңер. Анан, балдар, мен бааңарды, балдар, эмне кылдым? Айтып кеттим, балдар. Азыр, балдар, өзүңөр китепти алып, эмне кыласыңар? Окуп, кайталап, жакшы калгыла, балдар, эмир жакшы калгыла, аман туруп. Эмне